Төрага, саламатсызбы урматтуу депутаттар. Урматтуу төрага, мен да кесиптештериме кошулам. Кыргызстан эгемендүүлүк алганда биринчи болуп Түркия мамлекети бизди куттуктаган. Биздин Баткенге кол салганда сырткы күчтөрдөн ошолордо фуралар менен бизге жардамдар жөнөтүшкөн. Биз да бүгүн боордошторубуздун ушул жер көчкүдө калганына жүрөгүбүз сыздап турат. Бизден да кандай жардам болсо көрсөтүлөйлү. Кече эле мына оперативдик мына чечимдер кабыл алынып, МЧС кеткен аябай жакшы иш болду. Биз дагы мына Маданият министрлиги менен биргеликте ушул негизги кыргыз үйлөрүбүздү жөнөтүш боюнча бир чечим кабыл алсак. Себеби биздин элдин арасында өнөрпоздор бар экен. Кыргыз үйлөрдү бат, анан кийин мындай сапаттуу кылтырып жасай кое турган. Канча болсо да жөнөтүп, үйсүз жаткандарга берсек жардам. Анан өзүбүз дагы мүмкүнчүлүгү барлар айлыгыбыздын бир күндүгүн бериш боюнча дагы чечимдерге барсак. Биз түрк боордош эли менен ар дайым биргебиз. Кече президенти дагы көзүнөн жаш алып, ошо келген кайгыны мындай болуп көтөрүп жатат. Сабыр тилейбиз. Мына 5000ден ашып кетти дейт көз жумгандар. Кудайым мындан кийин андай кырсыктар болбосун деп тилейли. Биз түрк эли менен биргебиз. Бардык жардамдарга даярбыз. Рахмат.